Салам достор. Эгер сиз жаңыдан машыгууну баштайын деп чечим чыгардыңыз, бирок эмнеден баштарыңызды билбей жатсаңыз, бүгүнкү чыгарылыштан жооп аласыз деген ойдомун. Ооба, азыркы өнүккөн заманда сага бир нерсе керек болсо, соц тармактарынан жооп издеп, андан кийин баштоого мүмкүнчүлүк бар эмеспи? Бирок ошенткен күндө дагы карама-каршы келип, оюңдагыдай жооп ала албай каласың. Эгер сиз булчуңду өзгөрткүңүз, дене түзүлүшүңүздү өзгөрткүңүз келип, бирок гантелди алып колуңузга машыгуудан башканы билбей жатсаңыз, анда биздин каналга жазылып, мындан ары жаңы чыгармаларыбызды көрүп турууга мүмкүнчүлүк алыңыз. Биринчиден бир нерсени баштоордо ошонун пайдасын билип алганыбыз жакшы эмеспи? Машыгуунун пайдасы тууралуу сиздерге айта кетсем. Эң биринчиден эле өзүңүздү жеңил сезип, эгер ар дайым машыгып жүрсөңүз, организмде бир катар морфологиялык жана физиологиялык өзгөрүүлөр жүрөт. Керексиз салмактан арылып, жана ошондой эле ички органдардын жана системалардын функциялык мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатып, башкаруу механизмдерин жакшыртат. Ошонун натыйжасынан улам дене чыңдалып, өзүңүздү күчтүү сезип, кээ бир ооруларды тоготпой каласыз. Кандын составында эритроциттердин саны жана гемоглобин көбөйүп, кандын кычкылтекти ташуу функциясы жакшырат. Ар кандай зыяндуу тамак аштардан арылууга шылтоо болуп, убактыңды туура байланууга өбөлгөсүн түзөт. Адамдын алы кеткенде бир ишти баштоого көңүлү келбейт. Эгер сиз ар дайым машыгып, өзүңүздү ар дайым кубаттуу сезип жүрсөңүз, анда бир ишти баштоого эркиниңиз жана көңүлүңүз келип, өз максатыңызга жетүүгө шарт түзүлөт. Пайдасын билип алдык. Эми машыгаардын алдында эмнелерге көңүл буруу керек, ошол тууралуу билип алсак. YouTube'га кирип жооп издесек, ал жерден ар кандай жооп аласың. Бири протеин исте болот десе, экинчиси болбойт, дагы башкасын тартуулайт. Ар ким өзүнүн пайдасына чечүүнү туура көрөт. Эгер тамак аш тууралуу айта турган болсок, эч убакта сыйкырдуу тамак издебеңиз, ал жок. Аллах адамды жараткандан кийин ага керектүү пайдалуу мөмө жемиштерди берген. Протеин же аптекадан пивный дрожь витамин издеп убара болбоңуз. Өзүңүзгө керектүү витаминдерди ошол мөмө жемиштерден тапсаңыз болот. Эгер сиз бир өсүмдүк эксеңиз, аны сугарып, канчалык кам көрсөңүз, ошончолук жыйынтыгын берет. Булчуң дагы ошону талап кылат. Өз убагында керектүү тамак аштарды жеп туруу керек. Көпчүлүгүбүз машыгып, булчуңдуу болууну каалаган учурда кыска мүнөттө, бир айда же 2 айда эле чоң болуп калууну каалайбыз. Эч убакта андай болбойт. Эң эле көңүл бурчу нерсе бул ар дайым кылуу. Эгер сиз дайым убагы келгенде машыгып турсаңыз, бир жылдан кийин машыкпай жүргөн досуңузга караганда аябагандай эле айырмасын байкайсыз. Эч убакта шашпаңыз. Бардык машыгууну кылдаттык менен жана туура негизде аткаруу керек. Машыгуу программасын туура түзүп алыңыз. Өзүңүздүн жашыңызга карап машыгууну өзгөртүңүз. Эгер сиздин жашыңыз улуу болсо, булчуң өсүшү жай болот. Ошол себептен жумасына 2 жолу, кээ бирөөнө 1 жолу машыгуу жетиштүү болот. Эгер жаш болсоңуз, анда жумасына 3 жолу машыгууну жетиштүү болот. Ошол өсүмдүк сыяктуу эле булчуңдагы калыбына келүүнү күтүү керек. Макферн азыркы учурда 50 жашта. Кээ бир өзүнүн досторуна караганда аябагандай эле жаш көрүнөт. Анын өзүнүн айтымында бардык булчуңда туура негизде машыгуу керектигин айткан. Мен дагы жаш кезде адашчумун. Тез арада чоң болууну каалачумун, дейт Макферн. Көпчүлүктөрүнүн машыгуу программасы төмөндөгүдөй. Дүйшөмбү күнү төш булчуң жана колдун арткы булчуңу болсо, шаршемби күнү бут менен ийин булчуңу, ишемби күнү дал булчуңу жана колдун алдыңкы булчуңуна машыксаңыз болот. Дагы эскерте кетчү нерсе, бул машыгаардын алдында дайым разминка кылып, денеңизди жибитип алыңыз. Муну менен сиз жабыркап калуудан сактанасыз. Ушуну менен биздин чыгармабыз аягына жетти. Эгер сиздерге жаккан болсо, биздин каналга жазылып жана өзүңүздүн оюңуздарды калтырыңыздар. Эгер сиз дагы машыгып жүрсөңүз, өзүңүздүн кеңешиңиз болсо, алдыңкы комменттерге калтырып кетиңиз.